Мамасадык Маметов эрте жаздан тартып күн өсканасына бадыраң эккен. Анын аянты узуну 30, туурасы 9 метр. Алгач 3 тонна жашылча жыйнап 100 000 сом каражат тапкан. Бир жылда 2 жолу түшүм жыйнайт. Учурда жашылчанын 2-чи сезондогу өсүшү. Күн өскананы иштетүүгө Кыргыз Орус өнүктүрүү фондусунан 625 000 сом насыя алган. Кредитти квартал сайын жаап атам. Мына азыр Голландиянын Кураш деген сортун эгип өстүрүп атам. Буюрса 10 күндүн ар жак бер жагында түшүм бере баштады. Азыр гүлдөй баштады. Жаңы жылдын астына чейин жакшы эле болот деген чоң ниетте турам. Күн өскананын ичи 18 градустан төмөн болбошу керек. Ал үчүн күнүгө 30 килограмм көмүр жагылат. Ошол эле мезгилде нымдуулукту сактап, сугаруу да өз деңгээлинде болуусу шарт. Сугарганда муну капельный менен шланг менен сугарылат. Ар биринин түгүндө нипили бар. Ал эми бул күн өскана 44 сотик аянтты ээлейт. Сыргак Токталиев 2014-жылы типтүү күн өскана салган. Бул чарбаны Улуу Британияда жашап жүрүп өздөштүргөн, бирок алгач банкротко учураган. Кыргызстанда күн өскана чарбасы жаңыдан гана өнүгүп келатат. Биз азыр Чүй облусундагы бадыраң өстүргөн күн өсканада турабыз. Мындагы дыйкандардын айтымында былтыркы жылга салыштырмалуу бадыраңдын баасы базарда 50%-га түшүп кеткен. Андыктан насыяны кайтарууда бир топ маселелер жаралууда. Бирок антса да дыйкандар карап турбастан өз аракеттери менен маселеден чыгуунун аракеттерин көрүшүүдө. Ананда Кыргыз Орус өнүктүрүү фондусу күрөөсүз насыя бербегендиктен күн өскананы иштетүү үчүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүн сатууга туура келген. 2 жылдан кийин гана 60 тонна түшүм алууга жетишкенин айтат. Өтө бийик деңгээлдеги өстүрө ала турган агрономдор жок, биринчиден. Экинчиден, ар бир күн өскана иштетем деген ар кандай түрдөгү, ар кандай типте күн өсканалары салып жатат. Биздин оюбуз боюнча күн өскана бийик жана мындайча айтканда промышленный болушу керек деп ойлойбуз. Себеби деген промышленный күн өсканада иштеги турган шарттар түзүлгөн. Кыштын эмеси биякта суук болот, билесиң, резко континентальный климат болгондуктан кышында плюсовой болуп туруп, кечинде кайра минус болуп кетиши мүмкүн. Ошол шарттарга жооп бере турган күн өскана керек. Кыргызстандын шартында өстүрө турган бир методика жок Кыргызстанда. Ал методика иштебеген себептен күн өсканачыларыбыз азыр кыйналып жатат. Сыргак Токталиев бизнестен пайда табууну гана көздөбөстөн жашылчаларды табигый азыктар менен багат. Ал үчүн Түркиядан кызыл сөөл жандарды алып келген. Алар биогумус жер семирткичин иштеп чыгарат. Бул гумусту эле биз кайра өзүбүздүн өсүмдүктөрүбүзгө берип, таза өсүмдүктөрдү чыгаруу да колдонобуз. Ошондой эле азыркы учурда көрүп жатасыңар, мисалы деген бул деген кошунабыз козу карын өстүрөт. Ошо козу карындын уже иштетилип чыккандан кийинки материалды сөөл жыландарга берип жатабыз. Буларды эле кайра эле өздөрүнүн сиңирүү системасынан өткөрүп, топурак айландырышат. Менин оюм боюнча бир 3-4 айдын ичинде кара топурак кылат. Жыл башында Кыргызстанда 750 күн өскана болсо, бүгүнкү күнү алардын саны 1000ге жеткен. Аталган тармакка Кыргыз Орус өнүктүрүү фондусу 5% менен 5 жылдык убакытка насыя берүүдө. Учурда базар системасынан түйүндүк соода жүгүртүү ыкмасы өтүү жүрүп жатат. Анда товардык көрүнүш, сапат жана таңгактоо керектелет. Жашылчаларды сатууда сезондук көрсөткүч да маанилүү. Мисалы күзүндө алынган түшүм менен кышындагы түшүмдүн баасы 2 башка. Андыктан күн өсканаларды өстүрүүдө бул тармак ыңгайлуу. Фонддун маалыматы боюнча 569 долбоордун эң көп пайызы Бишкек шаарында ишке ашса, эң азы Талас облусунда орун алган. Анара Мамбеткадырова, Азамат Иманов, ЛТР, Чүй облусу.